баланы дайыма сен мыктысың деп тарбиялоо туурабы? Учурдун заманбап ата-энелери балдарынын мыкты болушун каалап, кайрадан алардын өзүн өзү баалоо сезимин түшүрүп алган учурлар көп кездешет. Мисалга биз балдарыбыз ар дайым сен акылдуусуң, сен эр жүрөксүң, сен эң таланттуусуң жана сен эң күчтүүсүң деп тарбиялайбыз. Бул да болсо туура эмес экен. Себеби бала кайсы бир учурда социалдык коомго аралашканда андан да мыктыларга кездешип, шагысынып калган учурлар көп болот. Мисалы катары айта кетсек, бала коомго аралашканда андан да мыкты, кыйын сүрөт тарткан же чуркаган балдарга кездешкенде өзүн баа берүүсү азаят. Ошондо балаңыздын шагы сынганын дароо байкоого болот. Ошон үчүн баланы кичинесинен эле сен мыктысың, бирок сенден да өткөн мыктылар бар деп тарбиялоо кажет. Сен сулуусуң, бирок ар бир бала ата-энеси үчүн суу деп айтыш керек. Башкача айтканда, чоңдорго мамиле жасагандай эле балдарыбызга да кичинесинен ошондой мамиле кылуу керектигин антистер айтат.